الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын падышасы, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламдарды рызыктандырып турган жана бүткүл аламдарды башкарып турган Аллах субхана ва тааламга чексиз мактоолор. Пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, Аллах Тааламдын эң сүйүктүү кулу, сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Бир туугандар, бүгүн иншааллах Аллах Тааламдын Кур'анын тилават кылуу ошол жөнүндө, анын фазилети жөнүндө сөз кылабыз. Аллах Таалам Кур'анда ушундай деп айтат: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан, худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан." Рамадан айы, бул айда Кур'ан түшүрүлдү. Кур'ан сиздер үчүн хидаят жана хидаяттан болгон баййинат, ар түрдүү өкүмдөрдүн баяны. Вал фуркан, ачык акыйкатты түшүндүрүп берүүчү, тактап айтканда акыйкат менен батылды түшүндүрүп берүүчү китеп болуп түшүрүлдү дейт. Бул ай Кур'ан айы болуп эсептелет. Рамадан айы Кур'ан түшүрүлгөн ай болгондуктан Кур'ан момун мусулмандын жүрөгүндөгү эң негизги орунду ээлөө керек. Бир эле бул Рамадан айында эмес, башка айда дагы Кур'ан окуу, Кур'анды тилават кылуу бул эң сооптуу амалдардан болуп эсептелет. Ошондой эле Аллах субхана ва таалам Фатир сүрөсүнүн 29-30 аятында ушундай деп айтат: "Инналлазина ятлуна китабаллахи ва акамус-салата ва анфaqu мимма разaqнахум сирра ва аланиятан яржуна тижарatan лан табур. Юаффиахум уджурахум ва язидахум мин фадлих иннаху гафурун шакур." Чындыгында Аллах Тааламдын китебин тилават кылгандар. Тилават дегенде максат окугандар деген. Аллах Тааламдын китебин тилават кылгандар, намаздарын тургузгандар жана биз берген нерседен жашыруун жана ачык кылып адамдарга садака кылып бергендер яржуна тижарatan лан табур, эч бир банкротко учурабай турган сооданы үмүт кылып жатышат. Юаффиахум уджурахум, албетте алардын кылган жакшылыктары, сооптору берилет. Жөн эле берилип койбостон ва язидахум мин фадлих, Аллах субхана ва таалам өзүнүн фазилетинен ошол соопторго сооп кошуп эсе кылып көбөйтүп берет. Иннаху гафурун шакур, чындыгында ал зат гафур, кечиримдүү жана шакур, шүгүр кылуучу зат деди Аллах субхана ва таалам. Демек караңыздар, Аллах субхана ва таалам Аллахтын китебин тилават кылган адамдарды бул аятта эсепсиз сооп берилери жөнүндө айтты. Аллах Тааламдын Кур'анын тилават кылуу эки түрдүү болот. Биринчиси өкүм жагынан. Тактап айтканда, Аллах Таалам түшүргөн Кур'андын өкүмдөрүнү карап, Кур'анда келген кабарларды тастыктап, өкүмдөрүнө амал кылып, буйруктарын аткарып, тыйган нерсесинен тыйылуу. Бул нерсеге келечекте кененирээк токтолобуз. Сиз менен биз бүгүн Кур'анды кыраат кылуу жана анын өкүмү жана анын фазилети жөнүндө сөз кылабыз. Жөн эле Кур'анды тилават кылуу, окуштук жөнүндө. Эгерде Кур'анды окуунун фазилети жөнүндө токтоло турган болсок, албетте бул жөнүндө өтө көптөгөн хадистер келген. Ошол хадистердин бирөөсү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: "Хайрукум ман таалламал Кур'ан ва алламаху." Сиздердин эң жакшыңыздар араңыздардан Кур'анды үйрөнгөндөр жана үйрөткөндөр деди. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инсаниятта ичинен, тактап айтканда момундардын ичинен жакшы амал кылгандардын эң жакшысы Кур'анды үйрөнгөндөр жана үйрөнүп эле тим калбастан үйрөткөндөр деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп өттү. Демек караңыздар, Аллах Таалам жакшы көргөн амалдар, Аллах Таалам разы болгон амалдардын бирөөсү Кур'ан тилават кылуу. Бул Кур'ан Аллах Тааламдын сөзү болгондуктан, бул Кур'анды түшүнбөсөк дагы тилават кылуунун орду ушунчалык чоң, ушунчалык бийик, бунун соогу эсепсиз берилет Аллах Таалам тарабынан. Ошондой эле Айша радыйаллаху анха риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: "Ал-махиру бил Кур'ани ма сафаратил кирамил барара."
Qur'anды сонун кылып, мыкты кылып окуган адамдар урматтуу болгон периштелер менен бирге болот дейт. والذي يقرأ القرآن ويتتأتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Ал эми Qur'anды кыйналып жүрүп окуган адамга 2 сооп бар деди. Биринчиси ошол Qur'анды окугандыгы үчүн, экинчиси кыйналгандыгы үчүн дейт. Демек караңыз, ислам дини Qur'anды жалаң жакшы, мыкты, сонун кылып окугандар эмес, балким кыйналып болсо дагы окуган адамдарды дагы эмне соопсуз калтырбастыгы жөнүндө ушундай кабар берди. Момун мусулман адам жүрөгүндө Qur'ан болуу керек. Бир туугандар, момун мусулмандын жүрөгүнө Qur'ан элебей турган болсо, ал жүрөктү Qur'андан башка лагбы, бекер нерселер, ар түрдүү балким арам нерселер ээлеп калаттыр. Ошондуктан сиз менен биз жүрөгүбүздү Qur'ан менен толтурайлы. Ошондой эле Бухари жана Муслимден риваят кылган хадисте Абу Муса аль-Ашари радийаллаху анху мындай деп айтат: Анна набия саллаллаху алейхи вассалам кала, чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: Маталул муъминил лази яқраул Qur'ана маталул атружа. Qur'анды тилават кылган, Qur'анды окуган жана амал кылган момундун мисалы бул ситрус өсүмдүгү сыяктуу. Рихуха таййибун ва таъмуха таййибун. Бунун жыты дагы жакшы, ошондой эле даамы дагы сонун. Ва маталул муъминил лази ла яқраул Qur'ан каматалит тамра. Ал эми Qur'ан окубаган момун мусулмандын мисалы бул курма сыяктуу. Ла риха лаха ва таъмуха хулван. Анын эч кандай жыты жок, бирок даамы аябай сонун деди. Демек караңыздар, Qur'an окуган момун болуу бул Qur'an окубаган момун болууга караганда даражасы бийик экендиги ушул хадисте айтылып өттү. Жыты дагы сонун, даамы дагы сонун өсүмдүк жакшы эмеспи? Жөн эле даамы сонун болгон өсүмдүккө караганда. Демек Qur'an окуган момундун мисалы жыты дагы сонун, ошол эле учурда даамы дагы сонун болгон өсүмдүк сыяктуу. Ошондой эле Муслим риваят кылган хадисте Абу Умама радийаллаху анху мындай деп айтат: Анна набия саллаллаху алейхи вассалам кала: Иқраул Qur'ан. Qur'ан окуңуздар, о момундар. Qur'an окуңуздар, фа иннаху яти яумал қиямати шафиян ли асхабихи. Чындыгында Qur'an кыямат күнү кимде ким Qur'an окуп жүргөн болсо, ошол адамга шафаатчы болот деди. Эгерде кыямат күнү сиз менен бизге амалдарыбыз, ошол амалдардын эң алдыңкы сабында турган Qur'an шафаат кылуусун кааласак, албетте Qur'анга көңүл бөлөйлү. Бир туугандар, кыстырма катары айтып кетебиз, Qur'an тилекке каршы сиз менен биздин жашообузда эң акыркы ролду ойной турган амал болуп калган. Эң ачынарлуу нерсе Qur'an сиз менен биздин жашообузда өлүктөргө окула турган китеп болуп калган. Жок, бир туугандар, Qur'an сиз менен бизге түшүрүлгөн, момун мусулмандар, тактап айтканда тирүү адамдарга түшүрүлгөн китеп. Qur'an бул момун мусулмандын жашоосу болуу керек. Qur'an бул момун мусулмандын мыйзамы болуу керек. Qur'an бул момун мусулмандын эң сүйгөн, эң жакшы көргөн, жүрөгү менен эңсеп, сүйүп тилават кылган китеби болуу керек. Себеби бир туугандар, Qur'an Аллах субхана ва таала сиз менен биздин бактылуулугубуз үчүн гарантия кылып түшүрүп берген китеп болуп эсептелет. Эгерде сиз менен биз Qur'анды өлгөн жерде окуй турган болсок, Аллах таалам түшүргөн Qur'андан эч бир максатын орундаткан болуп эсептелбей калабыз. Эгерде Аллах таалам түшүргөн Qur'андын максатын орундатууну кааласак, анда окуйлу. Окуганда жөн эле тил менен эмес, балким тадаббур, тафаккур кылып окуйлу. Ой жүгүртүп, ар бир аяттарына көңүл бөлүп, Аллах таалам эмнеге буйруп жатат, же болбосо эмнеден тыйып жатат. Аллах таалам кайсы пайгамбардын өмүр баянын баяндап берди. Аллах субхана ва таалам бул аят менен кайсыл шарият өкүмүнү баяндап жатат. Ушул нерсеге жакшылап көңүл бөлүбүз керек. Ал эми өлүктөргө токтоло турган болсок, кээ бир аалымдар, бар эмес, кээ бир аалымдар бул Qur'an окуса, ошол Qur'андын сообун багыштаса болот деп айткан. Ошондуктан бир туугандар, сиз менен биздин жашообузда Qur'an өлүктөргө гана окула турган китеп болуп калбоо керек. Балким ар бир саатыбыз, ар бир мөөнөтүбүз Qur'an менен өтүүгө, айрыкча Рамадан айында Qur'an менен өтүүгө аракет кылуубуз керек. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Уқба ибн Амир радийаллаху анху риваят кылган хадисте мындай деп айтат:
أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. Сиздердин бирөөңүздөр мечитке барып, ошол мечитте 2 аят үйрөнүүсү же 2 аятты тилават кылуусу Аллах Тааламдын китебинен бул 2 төөдөн жакшыраак деди. 3 аятты үйрөнүүсү же 3 аятты окуусу бул 3 төөдөн жакшыраак деди. 4 аятты окуусу, 4 аятты жаттоосу бул 4 төөдөн жакшыраак деди. Албетте төө Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын доорунан ушул убакка чейин эң кымбат баалуу транспорт болуп эсептелген. Төө бул арабтардын жашоосундагы эң чоң роль ойногон байлык болуп эсептелген. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам ушул нерсени айтты. Ошол сиз менен биз бул дүйнөдө жетишкен төөгө караганда мечитке барып 2 аятты үйрөнүү жакшыраак деди. Эмне үчүн? Бир туугандар, төө сиз менен биздин бул дүйнөдөгү кажетибизди өтөйт. Сиз менен биздин бул дүйнөбүзгө керектүү нерсе. Ал эми Кур'ан окуу, Кур'ан тилават кылуу сиз менен биздин бул дүйнөбүзгө жана акыретибизге керектүү болгон нерсе. Ошондуктан бир туугандар, Кур'ан үйрөнүүгө, Кур'анды жаттоого жана ошол нерсеге амал кылууга момун мусулман аракет кылуу керек. Башка бир хадисте Муслим риваят кылат, бунда Абу Хурайра радыйаллаху анху мындай дейт. Чындыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи салам мындай деп айтты. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man 'indahu. Кандайдыр бир Аллах Тааламдын үйүндө, Аллах Тааламдын үйлөрүнөн болгон бир үйдө, тактап айтканда мечиттердин бирөөсүндө Аллах Тааламдын китеби тилават кылынса, жана ал жерде Аллах Тааламдын китеби үйрөнүлсө, анда ал жерге албетте Аллах Тааламдын сакинасы түшөт. Аллах Тааламдын сакинасы деген Аллах Тааламдын тынчтыгы түшөт, жана ал жерде Аллахтын ырайымы бөлөп курчап алат. Жана периштелер канаттарын каккылап, Аллах Таалам аларды ошол Кур'ан окуп, Кур'ан үйрөнгөндөрдү жана үйрөткөндөрдү өзүнүн алдындагы эң улуу периштелердин астында эскерет дейт. Субханаллах. Караңыз бир туугандар, сиз менен бизди бир кичүү амал кылуубуз шундай чоң соопко жетишүүгө себеп болсо, Аллах Тааламдын тынчтыгы түшүүгө, ошол жерде Аллах Тааламдын ырайымы ороп калууга себеп боло турган болсо, эмне үчүн бул амалга кайдыгер мамиле жасайбыз? Эмне үчүн бул нерсени аткарбайбыз? Эмне үчүн Кур'ан окубайбыз? Кээ-бирлерибиз бир туугандар намаз окуп баштаганыбызга 10 жыл болду. Кур'анды ачып окуй элекпиз. Бир туугандар, кээ-бирлерибиздин жашыбыз 50-гө барып калды, 60-ка барып калды. Өмүрүбүздө бир жолу Кур'анды хатма кыла элекпиз. Хатма деген Кур'анды башынан аягына чейин окуп чыгуу деген. Бир туугандар, бактысыздык деген үйсүз калуу, же болбосо баласыз болуу, же болбосо ушул сыяктуу нерсе эмес. Чыныгы бактысыздык деген өзүнүн Роббисини, өзүнүн жараткан затынын китебини окубай, ошол китептен махрум болуп калуу эң чоң бактысыздык болуп эсептелет. Бир туугандар, бактылуу болууну каалайсызбы? Бактылуу болууну кааласаңыз, албетте Аллах Тааламдын Кур'анын окуңуз. Аллах Тааламдын Кур'аны себептүү сиздин жүрөгүңүзгө келген тынчтык, сиздин жүрөгүңүзгө келген бейпилдүүлүк бул башка эч бир нерсе менен келбейт. Кур'ан окуган, Кур'анга ой жүгүрткөн, Кур'анга амал кылган адамдар дайым бактылуу. Бул дүйнөдө бактылуу жана акыретте түбөлүктүү бактылуу болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисте таахадул Кур'ан, Кур'анды жаттаңыздар, Кур'анга бекем болуңуздар. Фаваллади нафси биядихи, менин жаным анын колунда болгон затка касам ичип айтамын. Лахва ашадду тафаллутан минал ибди фи уқулиха. Жүгөнүнөн бошонуп кеткен төөгө караганда тезирээк сиздердин башыңыздардан чыгып кетет деди. Бул хадис менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмнени баяндады? Бул хадис менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Кур'ан жаттап, бирок аны кайталабай турган болсоңуз, аны намазда окубай турган болсоңуз, ал сиздин башыңыздан тезирээк төөнүн башынан жүгөн чыгып кеткенден да тезирээк чыгып кетет деди. Демек Кур'анды жаттап элетин болбосон, ал Кур'анды
көп кайталап жүрүбүз керек. Жана ал Кур'анды бир туугандар намаздарыбызда окуу керек. Ошол менен сиз менен биз Кур'анды сактап калабыз. Канчалаган Кур'ан жаттаган адамдар бар. Бирок кандайдыр бир убакыт өтүүсү менен ошол Кур'ан башынан чыгып кетти. Бир туугандар, ал адамдын башынан чыгып кетүүсүнө себеп, эң чоң себеп ошол адамдын Кур'анга кайдыгер мамиле жасагандыгы. Эгерде сиз менен биз жаттаган Кур'аныбызды намаздарыбызда окуп жүргөн болсок, кайталап жүргөн болсок, ошого убакыт бөлгөн болсок, сиз менен бизди таштап чыгып кетпейт эле албетте. Сиз менен биздин кайдыгер мамиле жасообуз Кур'ан бизди таштап кетүүсүнө себеп болуп калды. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла якул ахадукум наситу аятан кейта ва кейт бал ва нусия." Сиздердин бирөөңүздөр мен Кур'андан мынал жерини унутуп калдым деп айтпасын, балким ал унуттурулду дейт. Бул хадистин мазмуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз өзүңүз унутуп калган жоксуз, балким кайдыгер мамиле кылгандыктан, балким күнөөдө бекем болгондуктан, күнөөдө жүргөндүктөн сиз Кур'андан махрум болдуңуз. Кур'ан сизден чыгып кетти. Кур'ан сизди таштап чыгып кетти дейт. Аллах субханаху ва таалам бардыгыбызды Кур'ан жаттап, Кур'анга амал кылуучу жана ошол Кур'анды кайталап жүрүүгө тауфик берсин. Бир туугандар, Кур'анды эгер жаттап, эгер ага амал кылбай турган болсок, эгер ал жаттаган Кур'аныбызды кайталап турбай турган болсок, Кур'андын сиз менен бизди таштап кетүүсү жеңил болот. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадистеринин бирөөсүндө мындай деп айтат: "Мен qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana." Ким Кур'андан бир тамга окуса, ал бир тамгага бир жакшылык жазылат деди. "Wal hasanatu bi ashri amthaliha." Ошол бир жакшылык 10 эсе көбөйтүлөт. "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alfun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Мен алиф лам мим бир тамга деп айтпаймын, балким алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө бир тамга, мим өзүнчө бир тамга деди. Караңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам мим деген Бакара сүрөсүнүн эң биринчи аятына сиз менен биз канча 3 сооп алабыз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алифке өзүнчө бир жакшылык, ламга бир жакшылык, мимге бир жакшылык деди. Ар бир жакшылык 10 эсе көбөйтүлөт деди. Мындай жакшылык сиз менен биз башка жерден таппайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистерин окуйбуз. Бул да эң сонун амалдардан. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистерин окуу менен сиз менен биз мындай соопко жетишпейбиз. Бир гана Аллах Тааламдын Кур'анын окуу менен гана ушул соопко жетишебиз. Элестетиңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул аятта өзү канча тамга бар. Ошол тамганын бардыгына 10 эсеге көбөйтүп коюңуз. Эгер 17 тамга боло турган болсо, 17-ни 10го көбөйтсөңүз 170 сооп. Эми Фатиха сүрөсүндө Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин аягына чейин окусаңыз канчалаган сооп. Субханаллах. Аллах субханаху ва таалам ушундай мүмкүнчүлүк берди бир туугандар. Сиз менен биз ошол амалдарды, кичинекей амалдарды аткаруу менен нечендеген соопторго жетишебиз. Бирок тилекке каршы бул нерсеге амал кылгандар өтө азчылыкты түзөт. Ушул соопторду үмүт кылып, ушундай жакшы сооптуу амалга кызыгып, сүйүп амал кылгандар тилекке каршы сиз менен биздин жашообузда өтө азчылык түзөт. Сиз менен биз жашообузда Кур'ан жогоруда айтып өткөндөй башыбызга кыйынчылык түшкөндө окуй турган китеп болуп калды. Сиз менен биздин башыбызга жакшылык келип, Аллах Тааламдын неаматы келип турган учурда Кур'андан алыс болобуз. Көпчүлүгүбүз ошондой болуп калганбыз. Же болбосо сиз менен биздин бүгүнкү күндө дүйнөгө көңүл бөлгөнүбүз Кур'анга көңүл бөлүүдөн тосуп койду. Толугу менен тосуп койду. Көпчүлүк адам жашоосунда Рамазанда гана Кур'анды ачат. Бир туугандар, Рамазанда Кур'ан ачкан такыр Кур'ан ачпаганга караганда жакшыраак. Албетте Рамазандын өзүндө Кур'ан ачканды жемелейт шариятыбыз. Бир гана Рамазан айына чектелген эмес Кур'анды барактоо, Кур'анды тилават кылуу, балким өмүр бою 12 айдын ичинде ачып тилават кылып жүрүшүбүз керек. Бирок ошол Рамазандын ичинде Кур'ан окуган адам такыр Кур'ан окубай жөн эле жүргөн, Кур'анды эч качан барактап көрбөгөн адамга караганда жакшыраак болуп калды.
Siz менен биз ушундай сонун амалдан куркалдык бир туугандар. Бул куркалыгыбыз балким сиз менен биздин күнөөдө бекем болуп, күнөөдө жүргөнүбүз себептүү болуп калбасын. Ошондуктан жок бир туугандар, күнөөдөн арылайлы, күнөөдөн толугу менен чыгайлы, өмүрүбүздүн бир бөлүгүнү Кур'анга багыштайлы. Кур'ан үчүн бир туугандар болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайлы. Айтууңуз мүмкүн, мен 50-гө чейип калдым, мен 60-га чыктым, Кур'ан жаттай албай атам. Эгерде сиз менен биздин жүрөгүбүздө ушул Кур'анга сүйүү болсо, 80 жаштагы бир туугандар тоскоолдук болбойт. Жашообузда көрүп жүрөбүз, 80 жашка жеткенде Кур'ан окуп, Кур'анга түшүп, канчалаган сүрөлөрдү жаттап алган аксакалдарды, канчалаган энелерди көрүп жүрөбүз. Бир туугандар жашы бир топко баруусуна карабастан Кур'анды жаттап, ошол нерсеге амал кылып жүргөн. Сиз, биз 30-га, 35-40-ка чыккан адамдар уялуубуз керек. Бир туугандар, адамдардын алдында шерменде болуудан уялбаңыз. Аллах Тааламдын алдында шерменде болуудан уялыңыз. Аллах Таалам ушунчалык мүмкүнчүлүк берсе, ушундай сонун келбет берсе, ушундай сонун тилди берсе, ошол тилиңизди, ошол Аллах Таалам берген нерселердин Аллахтын Кур'анын тилават кылууга иштетпесеңиз, ошол нерседе Аллах Таалам алдында кантип жооп бересиз? Ошол нерседен уялыңыз. Аллах Таалам алдында шерменде болуп калуу бул бүткүл инсанияттын алдында шерменде болуп калуудан дагы жаманыраак. Ошондуктан бир туугандар, Аллах Тааламдын түшүргөн китеби менен рахат алып үйрөнөйлү. Жердин үстүндө адам баласы рахат алуу, ар түрдүү адал жол менен рахат алуу жолдору көп. Бирок ошолордун ичинен эң сонун рахат алуу момун мусулман бул дүйнөнүн жаннатына, бул дүйнөнүн бейишинде калкып жүрүү бул Кур'ан окуу менен гана болот. Улуу алымдардын бирөөсү ушундай деп айтат. Жашоодо ар түрдүү Аллах Таалам адал кылган нерсе менен момун мусулман адам рахат алуусу мүмкүн. Бирок ошол рахаттардын ичинен эң сонуну Кур'ан окуп, Кур'анды тилават кылып, ошол Кур'ан окуп, окуган Кур'анынан көзүнөн жаш аккан ушундай чоң рахат, андай рахатты башка жерден эч бир адам эч качан тапкан эмес, таппайт дагы дейт. Өмүрүңүздө бир жолу Кур'ан окуп, Аллах Тааламдын түшүргөн Кур'аныны тадаббур кылып, тафаккур кылып, ой жүгүртүп, ошол себебинен көзүңүздөн жаш акты беле. Эгерде ошол жаш аккан болсо, сиз эң бактылуу адамсыз. Ошондой эле бир туугандар, Кур'анды окуунун эле фазилети эмес, кээ бир сүрөнү окуунун дагы фазилети жөнүндө пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан бир канча хадистер келген. Кур'ан 114 сүрөдөн турат. 114 сүрөнүн баары Аллах Таалам тарабынан келген. Аллах Тааламдын сөзү болуп эсептелет. Бирок ошолордун ичинен кээ бир сүрөлөр бар, ал сүрөлөрдүн фазилети башка сүрөлөргө караганда жогорураак болуп эсептелет. Ошолордун эң башында, сабынын алдында турган сүрө Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү бул Кур'андын эң биринчи сүрөсү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Саид ибн ал-Муалла риваят кылган хадисте ушундай деп айтат: "Ла уаллиманнака а'заму суратин минал фил Кур'ан." Мен сага ушундай улуг Кур'андагы сүрөнү үйрөтөмүн. Ал кайсы сүрө? Алхамдулиллахи раббил аламин. Фатиха сүрөсү деди. Караңыз бир туугандар, Кур'андагы эң улуг сүрө бул Фатиха сүрөсү болуп эсептелет. Бекеринен намазыбызда Фатиха сүрөнү окуу бул намаздын түркүктөрүнүн бирөөсү болуп эсептелбейт. Намаз Фатихасыз намаз болуп эсептелбейт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла солата лиман лам яқра би фатихатил китаб. Фатихатул китаб дегенде максат Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсүнү окубаган адамдын намазы намаз эмес деди. Демек, ушул хадистин өзү Фатиха сүрөсүнүн фазилети ушунчалык улуг экендигине далил болот. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте "Мен солла солатан лам яқрау фиха би фатихатил китаб фахия хидажун биқаул яқулуха салатан." Кимде ким намаз окуп, ошол намаздын ичинде Фатиханы окубай турган болсо, анын намазы намаз эмес. Анын намазы намаз эмес, анын намазы намаз эмес деп 3 жолу кайталады. Ошондуктан бир туугандар, Фатиха сүрөсүнүн ордунун билейли. Фатиха сүрөсү эң улуг сүрө болуп эсептелет. Бекеринен намаздын түркүктөрүнүн бирөөсү болуп эсептелген жок. Андан кийин дагы белгилүү
болгон шариятыбызда фазилети айтылган сүрөлөрдүн бирөөсү Бакара жана Али Имран сүрөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: кимде ким Бакара сүрөсүнө окуп, Бакара жана Али Имран сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, ал Бакара жана Али Имран сүрөсү ал адамга нур болуп берет. Себеби Иqra'u суратал Бакара, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бакара сүрөсүн окуңуздар, fa inna akhdaha baraka. Кимде ким Бакара сүрөсүн окуса, ал берекеге жетиптир. Бакара сүрөсүн окубай жүрүштүк бул чоң бир зыян деди. Бакара сүрөсүнө сыйкырчылар жаттай албайт деди. Эгерде Аллах таала мүмкүнчүлүк берип Бакара сүрөсүн жаттадыңызбы, алхамдулиллах деңиз. Сиз сыйкырчы эмессиз. Сыйкырчылардан аруусуз. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадистеринин бирөөсүндө иннал байталлади туqra'u fihi суратул Бакара ла ядхулуху шайтан. Кимдин үйүндө Бакара сүрөсү окулуп жүргөн болсо, ал үйгө шайтан калкалабайт. Ал үйгө шайтан кирбейт деди. Караңыз бир туугандар, сиз менен биздин үйүбүздө көпчүлүгүбүздүн, балким азчылыгыбыздын үйүбүздө кээде береке качат. Үйүбүздө жаңжал, уруш, тытыш, ар түрдүү болбогон, арзыбаган нерселер үчүн үй бүлөдө керек ушундай момун мусулмандын жүрөгүн орта турган нерселер болуп турат. Ал эмне себептен? Ал сиздин үйүңүзгө, биздин үйүбүзгө шайтан калкалап, периштелердин жеп кетүүсү себептүү болуп калуусу да ыктымалы бар. Сиз менен биз ошондой нерсени болбоосун каалай турган болсок, үйдө Бакара сүрөсүн окуйлук. Бакара сүрө окулган үйгө шайтан кирбейт. Демек, шайтан кирбеген үйдү периштелер толтурат. Периштелер бар үйдө дайыма береке болот, бир туугандар. Караңыздар, алымдар ушундай деп айтат: бир үйдө шайтан менен периштелердин болуусу бул мустахил нерсе, болбой турган нерсе. Же шайтан кирип периштелер жеп кетет, же периштелер кирип шайтан жеп кетет. Куттун бир жүрөккө толугу менен куфур орносо таухид чыгып кеткен сыяктуу, же таухид орносо куфур чыгып кеткен сыяктуу дейт. Ошондуктан бир туугандар, Бакара сүрөсүн окуп жүрүңүздөр. Бакара сүрөсүн окуп жүргөн үйгө албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып өттү, шайтан кирбейт деди. Себеби Бакара сүрөсүндө Аятал Курси бар. Бир туугандар, Аятал Курси бул Кур'андагы эң улук аят болуп эсептелет. Караңыз, Фатиха сүрөсү эң улук сүрө болуп эсептелсе, Аятал Курси бул 255-чи Бакара сүрөсүнүн аяты эң улук аят болуп эсептелет. Жада калса Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: кимде ким Бакара сүрөсүнүн Аятал Курсини жатарда окуп жатса, Аллах таала периште түшүрүп, ал таң атканга чейин ошол периште ошол адамды коргойт деди. Ошондой эле Бакара сүрөсүндө Аманар Расулу деген аят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: Анна Жибраил кала ва инда наби саллаллаху алейхи вассалам. Ибн Аббас радияллаху анху риваят кылып, Жибраил алейхиссалам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына ушундай деп айтты дейт: Хада бабун кад футиха минас самаи ма футиха кад. Мынау эшик эч качан ачылган эмес, бирок азыр ачылды дейт. Кала фаназала минху малакун фаата набия саллаллаху алейхи вассалам факала. Ал жерден периште түшүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени алып келди. Абшир бинурайни кад утидума. Эки сага берилген нур менен сүйүнчүлөнгүн. Лам ютахума набиюн каблак. Бул мурдагы пайгамбарларга берилген эмес. Фатихатил китаб. Бул эки нур Кур'андын Фатиха сүрөсү ва хаватими суратил Бакара жана Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аяты деди. Лан тaqra'u би харфин минха илля утитаху. Эгерде ушул Кур'анды, ушул эки сүрөнү, эки фазилеттүү бир сүрө калганы эки аятты окуй турган болсо, албетте ошол сооп берилет деди. Ошондой эле фазилети белгилүү болгон сүрөлөрдөн Кул хуаллаху ахад. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кимде ким Кул хуаллаху ахад окуй турган болсо, валлади нафси биядихи иннаха та'дилу сулусал Кур'ан. Бул Кур'андын 3/1 бөлүгү деди. Ал дегени бир туугандар ушундай деп түшүнбөйлү. Кур'андын 3/1 бөлүгү деген 3 жолу окусак Кур'анды хатым кылыбыз деген нерсе эмес. Туура сооп жагынан хатым кылгандай сооп алуубуз мүмкүн, бирок өтөө жагынан хатым кылгандын эмнесин өтөгөндүн соогун албайбыз. Себеби бир туугандар, хатым кылуу бул Кур'анды башынан аягына чейин окуп чыгуу болуп эсептелет.
Qur'anda qancha ayat bolgan bolsa, qancha sure бар bolgan bolsa, ошонун башынан баштап Фатиха сүрөсүнөн Кул аузу би роббин наске чейин окуп чыгуу ошол хатым болуп эсептелет. А бирок сооп жагынан караганда, эгерде Ихлас сүрөсү Кур'андын 3/1 бөлүгү боло турган болсо, анда эмне 3 жолу окусаңыз Кур'анды толук окугандай сооп аласыз. А бирок өтө жагынан андай эмес. Ошондой эле Кул аузу би роббил фалак жана Кул аузу би роббин нас жөнүндө Кур'анда ушул эки аятты жөнүндө дагы фазилет келген. Эми караңыздар, сөзүбүздү сиз менен биздин алгачкы моонубуз, тактап айтканда, мурдагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан кийинки сахабалар, табийиндер, табииндер, андан кийинки солих инсандар Кур'анга кандай көңүл бөлгөн, ошол жөнүндө кыскача токтолобуз. Алар Кур'анды ушунчалык жакшы көргөн. Алар Кур'анды көп окушкан. Биздей болгон эмес, бир туугандар. Караңыз, имам Зухри деген улуу алым болгон. Ал айтат: "Иннама хуа тилаватул Кур'ан ва ит'амут туам." Эгерде Рамазан кирген болсо, Рамазан экили нерседен турат дейт. Кедейлерди тойгузуу жана Кур'ан окуу дейт. Ушул эки эң чоң амал Рамазанда сөзсүз кылынуу керек. Кур'ан окуу жана кедейлерди тойгузуу дейт. Эгерде өздөрү кандай деңгээлде Кур'анга көңүл бөлгөнүнө биле турган болсок, имам Маликти караңыз. Имам Малик улуу алым болгон. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде сабак өткөн. Бирок Рамазан келгенде сабактарын баарын токтотуп туруп, Кур'ан окуу менен гана алек болгон экен. Катада рахимахуллах Кур'анды бир канча жолу хатым кылат экен Рамазан айында. Ар бир 3 күндө бирден хатым кылат экен. Демек, караңыз, ар бир 3 күндө деген Рамазан айында 10 жолу хатым кылган экен. Ибрахим ан-Нахаи деген алымды караңыз. Бул Рамазан айынын ар бир 3 күнүндө хатым кылат экен, акыркы 10 күндүгүндө ар бир 2 күндө хатым кылган экен. Ушундай инсандар болгон бир туугандар. Сиз менен биз да аракет кылайлы. Жок дегенде бир жолу хатым кылайлы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылда Жибрейил алейхиссаламга Кур'анды Рамазан айында бир жолу Жибрейил алейхиссаламга толугу менен окуп берет эле. Ал эми өлөр жылы 2 жолу окуп берген. Келиңиздер, сиз менен биз да быйыл бекем бел байлап, кеминде бир жолу окуп чыгам деп аракет кылайлы. Аллах субхана ва таала окуй албасак дагы балким аракетибиз үчүн улуу соопторду насип кылаттыр. Аллахумма рзукна тилавата китабик алал вajhilladhi yurdika amna. Аллахым, өзүң раады болгон абалда бизди Кур'аныңды тилават кыла турган момундардан кыл. Вахдина бихи субулас салам. Ушул Кур'ан менен бизди туура жолуңа багыттагын. Вахриджна бихи миназ-зулумати илан-нур. Бул Кур'ан менен бизди караңгылыктан нурга чыгаргын. Ваджалху худжжатан лана ла алейна я раббал аламин. Бул Кур'анды биздин пайдабызга көөлүк өтө турган китеп кылгын кыямат күнү. Биздин зыяныбызга көөлүк өтө турган китеп кылбагын. Аллахумма рфа лана бихи даражат. Аллахум Кур'ан менен биздин даражабызды көтөргүн. Ванқидна бихи минад-даракат. Жана Кур'ан менен бизди тозокко түшүп калуудан сактагын. Ва каффир анна бихи сайиат. Ушул Кур'ан менен биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин. Вагфир лана ва ли валидайна ва ли жамиил муслимин. Биздин күнөөлөрүбүздү, ата-энелерибиздин күнөөлөрүн, жалпы момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечиргин. Би рахматика я архамар рахимин. Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.